Кызым Манатбекова Айбике почкасынан опухоль деп надпочечник больницада жатабыз. Азыр химия алып атабыз. Акыркы химиябызды ушу химиядан кийин операция деп атат. Операциядан кийин Индияга же Турцияга жөнөтүп атат. Именно бунуку нейробластома болгон үчүн ал жакта майда клеткаларга чейин күйгүзүп жок кылат экен, йодовый терапия алышыбыз керек экен. Ошого туугандарыбызга, элдерге кайрылып атабыз. Жардам берип, көп суммада акча деп атат. Ошого жардам берсин деп кайрылып жатабыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман бир туугандар, машалла, ар бириңиздерден Аллах субхана таала разы болсун. Бүгүнкү күндө Ташкент шаарыбызда Манатбекова Айбике Айбековна 2 жашта кызыбыз бөйрөк шишик оорусуна кабылып, тез аранын ичинде иншалла операцияга муктаж. Ошого кайдыгер карабаган мусулман бир туугандарыбыздан жардамын күтөбүз иншалла. Ар бириңиздердин кылган салымыңыздардын, жардамыңарды Аллах субхана таала 10-10дон 70-ке, 70-тен 700-ке көбөйсүн иншалла. Ошо кылган салымыңар иншалла акыретте тозок отунан калкан болсун иншалла. Ар бириңиздерден Аллах субхана таала разы болсун. Сиздер жана жакындарыңыздар менен оорубаңыздар, сыркабаңыздар, аманчылыкта жүрүңүздөр иншалла. Ошо мына келе аткан 12-числода дагы бул Айбике кызыбызга марафон өткөнү жатат. Эгерде кимде-ким салымыңыз бар, келип салып кетсеңиздер болот. Микрорайон Дареги Ташкент шаарында, микрорайонда Дүйшөн базарынын жанында болот. Ассаламу алейкум мусулман бир туугандар. 2 жаштан наристеге каражат топтоого сиздердин жардамыңыздарга муктаж баарыңыздардын. Анан азыр бул видеонун аркасында Айбикенин атасынын данные, эл сом бүт бардык эмеси калат, Сбербанк ошол эмелерге чалып байланышып өзүнүн атасына которсоңор да болот. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бир туугандар жардам берип коюңуздар суранабыз. Себеп дегенде азыр бардык эме өнүккөн 21-кылымда бардык нерсе өнүккөн. Ден соолукту азыр акча болсо эле моундай аракет кылса болот да. Ошого сиздерден сураныч да, жардамга муктаж үй бүлө, өзү дагы жаш үй бүлө. Бул жакта атасы турат. Ошого мусулман бир туугандар баарыңыздардан суранып элек, өз салымыңыздарды кошуп кетиңиздер да. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Мусулман бир туугандар, ошо карындашыбыз Айбикеге жардам берип коюшуңуздарды суранабыз. Баарыбыз мусулман болуп, бир тууган карындашыбызга кайдыгер карабай, колубуздан келишинче жардам беришиңерди силерден суранат элек. Бул атасы өзү жаныбызга десин, ошого атасы өзү да кайтып айтып койду. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Силерге кайрылган себебим ушу кызым ооруп жатат эле. Бөйрөк шишиги боюнча жардам берип коюңуздар суранам.